Apam canapam. Bunda sizgi sağlığına 8. Mart'tan kalenderde karasam. 68 жаштагы Чынара Садыкова Сузак районундагы Багыш айыл өкмөтүндөгү китепканада иштегенине 40 жылдан ашты. Бул аралыкта ал 6 уул кызды тарбиялап тууруна кондурду. Турмуштун ар кандай оор кырдалын баштан кечирген Чынара айым азыркы келиндердин жашоосу суктанаарлык деп билет. Биздин учурубузда бала багыш аябай кыйын болчу. Ушул акыркы кичинекейлерим эгиз. Ушуларда эртең менен саат 8ге чейин садикке жеткизип, 8ден кийин ишке келип, кечки саат 5те чыгып, анан келип түндөсү дагы 12ге чейин нанды жаап, коюп, тамактарын кылып, ал убакта памперс деген жок эле. Азыр эмне келиндерге оңой да бардыгы даяр. Пенсия курагында экендигине карабай келиндер менен тең тайлаша иш кылат. Анын бош убактысы көп эмес. Китепканада эмгектенип, небере багып эле олтуруп албастан Аялзат тобунун мүчөсү. Репетиция саат 4тө. Аялзаттымбы? 50дөн ашкан, 80ге сереп салган чоң апалардан куралган Аялзат тобу 2009-жылы түзүлгөн. Анда бели бекчейген, карылыкты моюндаган ардагер апалар да эмес. Кадимки колунда смартфон көтөргөн, YouTube'дан ырбийлердин көнүгүүлөрүн үйрөнгөн энелерди көрүүгө болот. Ал тургай топтун мүчөлөрүнүн өздөрүнүн кадимки WhatsApp'тан Аялзат деген группада ачып алышкан. Биз кичинекейибизде телевизорду деле көрбөй, кийин көрүп не кылганбыз. Азыркы мезгилде бизге оңой болгону ушу телефондор менен сүйлөшөбүз. Ошого эмне жаңылык болсо жазабыз, ырлар болсо анын музыкасы үнү менен же жөнөкөй тексттерди ошол аркылуу жөнөтүп, анан мындай эме коюп коебуз. Мынча күндө жаттагыла, анан саат мынчада чогулабыз деп ошол күнү келишет. Чын эле муну биринчи кыйын болду. Көпчүлүк эле телефон менен иштей албайбыз деп жүрүштү, бирок азыркы мезгилде маймылды деле үйрөтө турбайбы, ага караганда деп азыр бардыгы билет. Современный апалардан куралган топ менен күндүн кантип өткөнүн деле аңдабай калышы мүмкүн экен. Бири-бирине кыздар деп кайрылышып, каткыра күлүшкөн Аялзатка өлкөдөгү бир катар иш-чараларга чакыруу байма-бай келип турат. Көбүнчө ушу мынакей көп жерлерге бардык, Көлгө барып атабыз, Таласка барып атабыз, Бишкекке көп жолу барып келдик. Ушундай узак жолдордо аябай тамашалашып, ушундай барганча келгенче күлүп, бири-бирибизди тамашалап, ушундай сонун чарчаганыбызды билбей барып келебиз. Шашылыш кийимдерди ушундай тез-тез алмаштырышка туура келет, формаларды. Бирибиздин көйнөгүбүздү бирибиз кийип алабыз, бирибиздин элечегибизди бирибиз кийип алабыз, бут кийимибизди алмаштырып кийип алабыз, издеп. Ушундай аябай күлкүлүү убакыттар көп болот чындыгында. Аялзат тобунун репертуарында учурда 80ден ашуун ыр бар. Алар өзгөчө элдик унутта калган ырларга басым жасашат. Алдыда заманга жараша рэп жанрындагы оондорду кошуп, ырдап чыгууну пландашкан. Группанын репертуары өтө жакшы. Элдик, нукура, жанагы биздин жашообуздагы, турмуштагы көркөм чыгармалар менен алынган. Азыр биз буга жаңылмаштарды, жанагы макал лакап, накыл сөздөрдү коштук, сөз бабалардан алып коштук. Элге кийинки муунга, келечек муунга таасир бере турган бир сөздөрдү таптык. Аялзат тобундагыдай Асылзат апалар үйдүн куту, алардын күлкүсү менен аалам шаңга бөлөнсө, ак сүтү менен ыйык. Нурзат Көчүмкулова, Руслан Абдумиталип уулу, Нур Ньюс, Жалал Абад.